Саламатсыздарбы, сиздерди акыркы убакытта алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Ош шаарында жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылды деп билдирет Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Ош мэриясынын 2002 жана 2004 жылдардагы токтомдору менен 16,44 чарчы метр жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Аталган жер тилкелери боюнча шаардык прокуратура сотко доо арыз менен кайрылып, жыйынтыгында жер тилкелери укук берүүчү иш кагаздарын жараксыз деп табылды. Натыйжада прокурордук талаптын негизинде 18 миллион 700 миң сомго бааланган жер тилкелери муниципалдык менчикке кайтарылды. Бишкекте опузалап акча талап кылууга шектүү 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин билдиришти. Маалыматка караганда, февраль айында милицияга 39 жаштагы жаран кайрылган. Ал арызда билдиргенде, Бишкек шаарынын Туңгуч кичи районунда белгисиз жарандар өздөрүн кылмыштуу дүйнөнүн өкүлүбүз деп коркутуп $4000 талап кылышкан. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренесине опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. 16 февралда ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө акчанын бир бөлүгүнүн алып жаткан жеринен 2 жаран кармалган. Алардан белги коюлган 25 миң сом акча каражаты табылып алынган. Кармалгандар мурда оор кылмыштарды жасалгандыгы үчүн бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Нарын облусунун 31 жаштагы жана Жалал Абад облусунун 29 жаштагы тургундары болгон. Учурда аталган кылмыш иши боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Мырзаки айыл аймагынын коммунист айылында бир үй бүлө түндө уктап калышып, көмүрдүн исине уланып, эже сиңди 3 бир тууган үйдө кайтыш болгон. Окуя ушул айдын башында орун алган. Мындай трагедиялуу окуяга биринчи болуп келиндин кайнысы күбө болгон. Ал эртең менен телефон кубаттап алганын келип, түндө укташкан үй бүлөнү иске уланып калганын көргөн. Энесин ооруканага жеткирип аман калган. Тилекке каршы 4 жана 3 жаштагы кыздын 6 айлык наристе чарчап калган. Окуя боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү иликтөө жүргүзүп, кылмыштын курамы жок болгондуктан иш кыскарган. Кыргызстандан минералдык жер семирткичтерди ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Кыргыз Республикасынын минералдык жер семирткичтердин Евразия экономикалык биргелигинин Бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Тийиштүү чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кеңешинде кабыл алынды. Аталган чечим 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 47-беренесине ылайык кабыл алынган. Мындан улам Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигинин Бажы аймагынын чегинен тышкары эл аралык транзитти жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан көрсөтүлүүчү гуманитардык жардамын кошпогондо минералдык жер семирткичтерди ташып чыгууга экспорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу чечими кабыл алынды. Каракол шаарында балдар ойноочу жайда мурдагы жубайын балдардын көзүнчө муздап салган жаранга Каракол шаардык соту чечим чыгарды. Ысык көл облустук соттун маалыматына ылайык, Каракол шаардык сотунун 2023 жылдын 20 февралындагы өкүмү менен айыпталуучу Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин 2-бөлүмүнүн 7-пункту менен күнөөлүү деп табылып 15 жылга эркиндигинен ажыратылган. Каза болгон келиндин жакындары мындай чечим айыпталуучунун жеңил жаза экенин айтышып, кийинки инстанцияга арызданышаарын билдиришти. Буга чейин маркумдун атасы үрөй учураган окуяга тууралуу айтып берип, акыйкаттык гана издерин айткан. 9 ноябрь күнү Каракол шаарындагы соода борборунда 30 жаштагы келин муздалганын жазган. Жубайлар 1987 жылы туулган менен 1992 жылы туулган келини өзүнчө жашап келишкен. Ортосунда 3 баласы бар. Соода борборунда жубайлар урушуп кетишип, анын кесепетинин аялын бычактап, андан соң өзүнүн моюнан бычак сайган. Келиндин апасы жана балдар окуя болгон жерде болгон. Келин соода борборунан каза тапкан. Окуянын видеосу интернетке тарап, резонанс жараткан. Укук коргоочу Камил Разиевдин айтымында, маркумдун апасы прокурор жана Каракол шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен жолуккан. Ал айыпталуучу тарабынан кызына жана өзүнө бир нече жолу зомбулук жасалганын айтып берген. Мындан сырткары 2012 жылдын ноябрь айында студенттер күнүндө маркумдун Бишкек шаарынан ала качып кеткен белгилүү болгон. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол Медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.